Урматтуу туугандар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист жана коомдук ишмер Мыктыбек Арстанбек жана анын шакирттери тарабынан даярдалган Нике кереметтери аттуу долбоорго назарыңыздарды бурабыз. Баштайбыз анда. Момун мусулман балалуу болгондо Аллага жараткан Алла Таалага шүгүр кылуу менен ал баласын жакшы деңгээлде тарбиялоого аракет кылат. Ал эми перзент атага бала атага немат болсо, ал эми кыз атага ырыскы болуп келет экен. Эфирде Нике кереметтери теле көрсөтүүсү сиздер менен мен Жумамдин Сулайманкулов, ошондой эле агайым Мыктыбек ажы Арстанбек. Ассаламу алейкум. Бүгүн биз сиздер менен бойго бүтүрмө ыкмалары жана анын себептери тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анда эмесем, урматтуу аудитория, биринчи суроону сиздерге узатсам. Сиздер канча балалуу болгуңуздар келет жана эмне үчүн? Ким жооп берет? Көп толкуса көл болот, көл барып сел болот дегенде мындай көпчүлүктөн мен мисалы үчүн жетип бир турган жамандык жакшылыкта баардыгыбыз чогулсак баардык нерсе жакшы менен бүтөт да. Ата энеге дагы пайдасы көп, ошон үчүн көп балалууну эле каалайм. Эми көп балалуу болгонго нелер гана жетпейт, бирок эми өзүң не десем, саны көп сапаты жок кылбастан нормально тарбиялап, нормально келечекте место таап берип, орун таап берип, жакшы эме кылсаң, ошол жакшы дейм да, көп өтө эле көп болуп, келечектен орун таба албай кыйналып жүргөндөн көрө. Канча сапаттуу баладан канчаны төрөгүңүз келет? 5 болсо керек. 5. Рахмат. Агай, азыркы күндө негизинен перзенттүү болбоонун бир 3 топко бөлүп карап көрсөк, биринчиси бул турмуш кургандан кийин али жашмын. Экинчиси каржы маселеси, ал эми үчүнчүсү дене келбетинин бузулушу тууралуу карап көрсөк. Урматтуу аудитория, айтсаңар, көп балалуу болууда бул ошол каржы маселеси же болбосо фигуранын бузулушу десек, али жашмын деген нерселер бул балалуу болууга, көп балалуу болууга себеп боло алабы? Жок, себеп болбойт да. Мисалы, канчалык көп бала болсоң, Аллах Таала ырыскысын берет ар бир балагачы. Менимче аял киши төрөгөндөн кийин кан алмашып, ден соолугу жакшыланат жана ушунчалык жүзүнө нур кирет да. Мисалы, төрөгөн аялдарды көрсөмчү, мен бул фигурасы бузулат дегенге кошулбайм, туура. Мисалы, болушу мүмкүн, бирок өзүн жакшы сактап кылса, ордунда эле болсо керек. Мен мындай деп ойлойм да, аял күйөөгө тийди, туурабы? Анын фигурасынын бузулганы, бузулбаганы кимге керек эми анын? Күйөөсүнөн төрөйм деп бузулуп атат да, туурабы? Бузулса бузулат, анын эмнеси бар эми? Мен бир аялды көргөм да, 4 баласы бар, анан кийин ери бар. Анын фигурасы менин фигурамдан дагы жакшыраак да. Ал бар да, өзүн караганчы, төрөсө деле фигурасын караса болот да. Биздин семьяда биз 11 бир тууганбыз да. Мен алардын эң кичинекеймин. Апам бүгүн 70 жаштан ашып калды. Бирок өзүнүн жашынан алдаганча жаш көрүнөт. Анан кийин фигура деп атышат. 70 жаштагы аялда эмне фигура деп айтышы мүмкүн да. Бирок апамда бүгүн фигура дагы бар, жаштыгы дагы бар, сулуулугу дагы бар деп айтам да. Агай, айтсаңыз, азыркы төмөндөгү критерийлерге токтолуп өзүңүздүн пикириңизди билдире кетсеңиз. Биринчисин айттык, али үйлөнгөндөн кийин кичине ойноп алайлы деп атат да. Россияга барып иштеп келип алайлы, же дагы кичине тууган урукка катташып, али балким негизгиси калп эле жашпыз дегенмен мен балким ажырашып кетпейбизби, 1-2 жыл жашап көрөлү. Анан ал баланы тиги алимент төлөбөй Россияга качып кетсе мен кантип багам? Чынбы? Бири-бирине ишенбөөчүлүктөн дагы 1-2 жыл баласыз болбой жүрөт да. Бул бүгүнкү реалдуулукта орду бар нерсе. Биринчиден. Экинчиден, али жашпыз, кичине үй алып алайлы чогулуп, машина кылып алайлы чогулуп, анан өзүбүз да кичине эки жака сайрандап алайлы дегендер бар. Мен айтат элем, бул баланын кадырын билбестик, жаштыктын кадырын билбестик да. Бала ошол үйдү уратпайт, чындап айтканда. Эгер экөө даже мүнөзү келишпей ажырашам деп турган болсо да, эгер бала бар болсо, бала 1999-да кармайт экөөсүн. Мен айтат элем, бул өтө чоң жаңылыштык. Үйлөндүңбү? Мүмкүнчүлүк барбы? Светти өчүр, балалуу бол. Экинчиси, финансылык каржылоону мен дагы бир жолу айтам. Ырыскы Кудайдан. Эч бир ата эне бербейт. Мен тетирисинче айтам. Мына караңыздар, бир дасторкондо бир адам өзү оокат жейт. Бир адам өзү оокат жейт. Эми ошол эле дасторкондо 2 адам отуруп өзүнүн оокатын жесе, дасторкондо көбүрөөк болобу оокат? Эми 3 адам отуруп жесе, канчалык көп ал дасторкондо оокат?
ар бир өзүнүн рызкысы менен келип отуруп атат, өзүнүн тарелкасы менен, өзүнүн кашыгы менен, туурабы? Демек бир эле дасторкондо бир адамдын чукчуйуп отуруп жегенин элестеткиле. Эми 10-15 адамдын отуруп жегенин элестеткиле. Кандай очор бачар береке да бул, туурабы? Ошон үчүн балдарды тезирээк көбөйтүш керек. Рызкы дасторконго бала менен да келет. Баланын көптүгү менен да келет. Бир аягыңды көтөрдү, бири биягыңды көтөрдү. Мен бир жылдары үй салып атып, үйгө уста салдым да. Эртең менен жумушка кетип атып, устага айтып коюп кетсем, кечинде бүтүрүп коет. Оор жумуштар, дубалдарды уруш керек, шыбаш керек деген нерсени. Көрсө 7 уулу бар экен. 7 уулу мынандай менен да келет да, балдарычы атасына жардам берген. Тапыр-тупур, аларды карап туруп тим эле суктанам. Ошо балдардан 1-2 жылдан кийин атасын иштетпейт, отургузат. Ата отур, биз иш кылабыз дейт. Мына биздин Дунган туугандар бар. Бишкекте. Даргин туугандар бар. Мына жаныбызда өзбек туугандар бар. Ушулардын балдары көп. Ата-энелери карыган эмес. Балдары бат бойго жетти, ата-эненин колунан ишти алды, үй бүлөнүн бала жетелеп кетти. Ата-эне сайрандап анан жүрө берсин. Машинени минип алсын, Меккеге барсын, Мадинага барсын, Туркияга барсын, туурабы? 40-тагы Дунгандын, 40 жаштагы Дунгандын 12 баласы бар. Небересин алып ажылыкка барат. Бизде кыргыз 40-та али бойдок. Кичине ойноп алайын. Али жашмын. Биз айткан үчүнчү маселеде фигурам бузулат. Мен дагы бир жолу айтам, ал фигура эгер аял өзүн бир эркектин аялымын деп сезсе, ошол жоопкерчиликти сезсе, ал фигура квадратный болуп калса деле эмне айырмасы бар анын? Ал жана эринин баласын көтөрүп жүрөт, туурабы? Эринин баласын төрөйм деп фигура ошо акыбалга келди да. Туурабы? Анан эгер ал жок, мен фигурамды көчөгө көрсөтөм десе, мен айтам, аны күйөөгө тийбе деп. Күйөөгө тийбе, фигураны көчөгө көрсөтүп жүрө бер. Бекер бир баланын шоруна каласың. Баланы тарбиялап да жыргатпайсың, төрөп да жыргатпайсың. Мына азыркы биздин кыздарды телевизордон чыккан жана мода MTV деген нерселер өлтүрдү да кыздардын түшүнүгүн. Алар тим эле фигурный кыздарды көрсөтүп, жана өзүнүн ушунчалык алар бычактын астында операцияга жата берип кесилбеген жери калган жок алардын. Ал пластикалык операциялар менен фигура ошондой болуп турат. Адамдын табигый өзүнүн карылыгы болот да. Фигура бузулат, сөзсүз бузулат. Каалайсың, каалабайсың бузулат. Кыздарды айтып атат, төрөгөн аялда ден соолугу бекем болот. Чындыгында Аллах субханаху ва таала бала аркылуу эненин ден соолугун чыңдайт. Бала аркылуу. Мен көп семиз аялдарды билем. Сурасаң баласы жок. Төрөгөндүктөн аялдардын фигурасы бузулат. Гормоналдык деңгээлде аялдардын семирип кетүүсү, стресс, нерв оорулары ошо төрөгөндөн келип чыгып атат. Эмнеге десе, анын организминдеги табигый боло турган зат алмашуулар болбой атат. Бирок аял киши өзүн караш керек күйөөсү үчүн. Сөзсүз. Биздин аялдарда капа болбоңуздар, бир 2-3 маселе чечилген эмес да. Күйөөсү менен болгон мамиледе аялдар мындай бир кызыктай эле да. Үйгө барсаң, мен аяштарым деле айтайын, үйүнө барсаң, чачтар сапсайган, бигуди, колунда сковородка, жыртык халат. Келдиңерби? Ал үйдөн күйөө эмес, ити да качат да. Көчөгө чыкканда эми баягы аячты тааныбайсың. Үйүндө ошондой болуш керек аял. Көчөгө чыкканда капты болсо да кийип алып чыга бер. Тез ишиңди бүтүрүп кел да, үйүңдө күйөөңдү ошондой күт. Мен гарантия берем карындашым, андай күйөө эч жака кетпейт. Ошондой аялдан кетпейт. Өзүн караш керек. Эң сонун мүнөздө караш керек. Аялдын өзүн насыбеттей турган рецепти эмне десе, намаз, дарат, адал тамак жана бала төрөө. Мына ушулар аялдын ажарын ачат. Аракты иче берсең, көрүнгөн жерде жүрө берсең, көрүнгөн менен апак-чапак, стресс, кыжалатчылык аялды соет. Түз маанисинде соет. Фигурамды оңдойм деп операция столуна жатат. Бычак менен сойласын типинде. Майлар алынып битайдар. Мен бир устаздын айткан сөзүн уктум эле. Кызына турмушка чыгарып атып, осуят кылыптыр. Кызым, күйөөңдүн көзүнөн корк деп. Кызым, күйөөңдүн мурдунан корк. Кызым, күйөөңдүн кулагынан корк. Көзүнөн корк дегени, көзүнөн этият бол дегени, күйөөң сенден жаман нерсени көрбөсүн. Жыртык-журтук, иренжите турган нерселерди көрбөсүн. Мурдунан корк, мурдунан этият бол деген, мурду жаман жыттабасын. Сенден, үйүңдөн, балдарыңдан, корооңдон. Жана кулагынан корк дегени, кулагынан этият бол дегени,
сенден жаман нерсе укпасын же сен жөнүндө жаман нерсе укпасын. Мына ушу 3 нерсе күйөөнү байлай турган нерсе. 3 эле нерсе. Эми бүгүнкү күндө биздин кыздарыбыз ушул нерсени үйрөнүш керек. Эмне үчүн ал күйөөгө бизде ушундай нерсе бар да, тең укуктуулук. Неге мен күйөөгө жагалданышым керек? Жагалданышың керек, себеби ал сени багып атпайбы? Белени баккан жок, Россияга кетип калды. А сен бага турганга тийишиң керек эле да. Тамдаганда бага турганга тийип, жана ошонун бул сенин инструментиң, эркек инструментиң. Мындай алып караганда, каражатың. Эртең менен чыгарасың көчөгө, давай таап кел. Кечинде бир нерсени таап келиш керек. Каалаган нерсеңди, эптеп эле бир нерсени эмес. Макатакатум менен болсо дагы. Мына ошон үчүн ошол эркекти башка бирөө тартып кетпеш үчүн сөзсүз аял өзүн караш керек. Бирок мен айтып аткан нерседе мен өзүмдү карашым керек, күйөөмө жакпай калам деп төрөбөй койбош керек. Мен ушуну айттым. Үйлөнө турган, жаңы үйлөнө турган эркектер биринчиден менин балдарымдын энеси болуп, мага камкор болуп берсе болду деп ойлойт экен да. А 2-3 балалуу болгондон кийин жанагы досторунун жанында бир жерге барып калат да, кичилерге. Барып калып жүргөндөн кийин баягы аял уже баягы айтып атпайбызбы, фигурасы немесе бузулгандан кийин мага сулуу төрөсө да мейли, менин жанымда көркүм ачып сулуу болуп жүрсө мейли деген эркектердин көпчүлүгү ушундай ойго барат экен да. Сиз айтып атпайсызбы бул жерде? Ошол нерселерден баягы аял киши канчалык неме болсо кетпейт эркек деп. Бул чындык болуп атат да. Bundan кантип кутулабыз? Күйөөгө тийип атканда мен сунуш кылам. Нике деген өзү контрактта келишим. Ошол учурда сурагыла күйөөлөрдөн. Мен сенден төрөйм. Анан кийин фигурам бузулганда мага претензия кылбайсыңбы деп. Ушуну магнитофонго жаздыргыла. Рахмат агай, ырыскыны берүүчү жараткан Алла Таала деңизчи, бирок бүгүнкү күндө мамлекеттен дагы шарт болуш керек да. Эми жараткан Алла Таала ырыскысын бере береткенде көп балалуу болуп, аны бага албай көчөдө кор кылгандан көрө, аны экономдогонго дагы туура келет да. Урматтуу аудитория, айтсаңар, силерге бүгүн кандай шарттар керек? Көп балалуу болуш үчүн мамлекет тарабынан кандай мүмкүнчүлүктөр берилиш керек? Мамлекет тарабынан бүгүн колдоо керек да, себеби Аллах Таала ар бир төрөлгөн балага өзүнүн рызкысын берет, бирок бүгүнкү биздин келечекте эне боло турган кыздар аны түшүнбөйт да. Ошондуктан мамлекет тарабынан ушу энелерге кандайдыр деңгээлде стимул керек. Алар төрөгөндө ар бир балага кандайдыр бир $100 же болбосо жатаканасы бекер, үй шарт ушундай нерселерди түзүп бериш керек да. Ар бир балага банктан иштеп атыш керек. Арабия мамлекеттеринде, башка мусулман мамлекеттеринде бала төрөлгөндө ошо баланын банкта счет ачылат да. Ал бала 18ге чыккычаңды ал акчасы оборот болуп көбөйөт. Жана 18ге чыккандан кийин өзүнүн муктаждыгын, той болсо тоюн, башка болсо башкасын улап кеткенге ошондо жардам берилет да. Рахмат. Бир нерсени биз такташыбыз керек. Мамлекет деген эмне десе, мамлекет деген кошуна эмес. Мамлекет жардам берүүгө милдеттүү, анткени мамлекетти биз багып атабыз. Эл багып атат мамлекет, туурабы? Бизден түшкөн салыктын эсебинен мамлекет жашайт. Аллах Таала бизге энчилеп берген жерден чыккан кен байлыктардын эсебинен жашайт мамлекет. Ресурс, элге таандык болгон ресурстардын эсебинен мамлекет жашайт. Биз мамлекетти жалдайбыз. Демек, мамлекет үй бүлөгө кам көрүүгө, кам көрүүгө милдеттүү. Декларативдик деңгээлде болсо да бул жазылган конституцияда. Үй бүлө, мисалы үчүн декларативдик мындай конспектти айтсак, үй бүлө коомдун ячейкасы деп түшүнөбүз, үй бүлөнү мамлекет караш керек деп түшүнөбүз. Бирок эми азыр чолосу жетпей атат. Мамлекет чолосу жетпей аткан учурда, себеби биздин мамлекет эмнени гана көрбөдү да. Биздин ресурстарды алып сатышты, биздин ресурстарды алып бир кезде уурдашты, качты. Ар бирибиздин балдарыбыздын келечекте балдарынын эсебине түшө турган акчаларды жок кылды. Мындай айтканда. Эми азыр дагы Аллах Таала берген кен байлыктарды дагы казып, дагы чыгарып, дагы бизден түшкөн салыктар менен дагы бутка турушубуз мүмкүн. Эми мындан буягына мамлекет бизди караса жакшы. Жакшы. Бирок карабаса биз мамлекет карабайт экен, биздин балдарыбызга кам көрүүгө жардам бербейт экен деп төрөбөй коюу туура эмес. Мамлекет биздин үй бүлө куруубузга, балалуу болуубузга күздөн түз жардам бериш керек, кызыктырышы керек. Эми азыр чолосун таппай атат. Ошон үчүн биз аларды чолосун таппай аткан учурдан пайдаланып, мен төрөбөйм, мага мамлекет жардам бербейт экен дегенибиз өзүбүздүн накыретибизге гана, бул жашообузга да кыйын. Мен 8 балам бар. Бирине да пособие алган жокмун ушул кезге чейин. Өзүм менен өзү эле жакшы эле жашап келдик. Кудайга шүгүр. Бирок мамлекет жардам берсе жакшы болот эле. Аябай кыйналган учурларыбыз болду. Кыйынчылык менен жашаган күндөрүбүз да болду. Бирок аны өттүк. Мен ойлойм мындан буягына да өтөбүз. Ар бир үй бүлөнүн алдында сыноолору бар. Бала оңой нерсе эмес.
свет өчтө эле төрөлүп калганы менен ал оңой нерсе эмес. Кандайдыр бир курманчылык болуш керек ата эне тарабынан да, кыйынчылык болуш керек, туурабы? Ошон үчүн ал кыйынчылык болбош керек. Мамлекет баарын каржыласа гана төрөйм деген менимче бул. Мен билгенден көп перзенти болгон бул мамлекеттин кошулган салымы катары мурунку жылдарда айтсак болот да. Ошол мезгилде свет тестес көп өчүп, ошодон көрөк бала пайда болду. Мен азыркы президентке да, кийинки президентке да эл жаман көрбөсүн. Мен ушуну осуят кылат элем. Саат 10дон кийин суубуз ашып ташта да, светибиз болсо да өчүрүш керек деп атам саат 10дон кийин. Эмнеге? Биринчиден чындап эле күлбөңүздөр, көбөйөт экенбиз. Чындап эле статистика ошондой. Мен азыр алып келип жатырмын ал цифраларды. Ушу свет өчкөн учурдагы балдардын саны көп. Экинчиден үй бүлө бекемделет экен свет өчсө. Ишенип коюңуздар. Каалайсың, каалабайсың, бир шамдын тегерегине отуруп сүйлөшөт экенсиң. Ден соолук бекем болот экен, батыраак уктайт экенсиң. Свет күйсө эмне кылабыз? Ар ким телевизор көрөт. Интернет, ата менен бала сүйлөшпөйт, эне менен кыз сүйлөшпөйт. Үй бүлөдө карым-катнашты телевизор деген бәле бузуп таштаптыр. Кел ошол свет өчкөн акчаны бирөө башка бир кыйналып аткан мамлекетке курбандыкка берип, эли садакага. Бирок биз үй бүлөбүздү сактайбыз, свет өчүрүп алып. Мен свет өчтү экен дейм, Кудай. Азыр болсо эми шумдук эле окуялар болуп атат да. Жакында ошол 14-февраль деген башталат. Ошондо кыздар өздөрү кандайдыр бир ошол резинкаларды балдарга подарок этип, акцияларды жүргүзүшөт да. Эгер ошолордун кандайдыр бир зыяндуулугу бар же болбосо ошолорго кепилдик берсе болобу же бул адамдын аң сезимин кайра күчөтөбү деген суроону берейин. Аябай актуалдуу маселе Нургазы. Биздин элдин ушундай бир жанагы баам деп коет го, паам парасат. Паам парасатты талкалап салышты. Ошол презервативди кыздар таратып жүрөт да. Ден Валентинде Валентинкага салган презервативди кыздар өздөрү берип жүрөт. Бул эмне деген жетип калдык да болчу. Биз жетип калдык деген нерсе. Өтө оор маселе. Буга өзүнчө бир көрсөтүү кылсак болот. Бирок мен эсимде Советтер Союзунда жашап калдык да. Ошол кезде мына ушундай нерселерге тыюу салынган болчу. Абортко тыюу салынган учур болгон. Бойнон түшүрүүгө тыюу салынган учур болгон. Эмне болсо дагы Советтердин идеологиясы мамлекеттүүлүктү бекем кармаган идеология болчу. Ал эми мына демократия деген нерседе адам бардык нерсеге укугу бар. Кааласа колун кесип өзүнүн колун, өзү мүлжүп жегенге да укугу бар да, өзүнүн колу. Не то что там бойнон алдырып салуу тиги бу. Ошон үчүн мына аборт боюнча да өтө чоң маселелер бар. Мисалы үчүн биз абортко каршы чыкканбыз бир кезде. Ошондо кээ бир айымдар 4 ай боюнда 4 ай аялга да абортко уруксат бересиңер деп жогорку кеңешке пикетке чыккан аялдар болгон. Ал кадимки адам болуп калды да, жан берилди да. Ошого чейин абортко уруксат бергиле, кыздарыбыз сойкулуктан, ачыгын айтып, сойкулуктан боюнда болуп калса, аны төрөп алып, тарбиялай албай кыйналып атат. Лучше өлтүрүп эле салсын деп айтып атат. Мен бүгүнкү күнү сунуш кылат элем. Абортко тыюу салыш керек. Аборт кылган аялдарды эгерде медициналык жактан төрөгөнгө 1000ден бир, 10.000ден бир гана бир аялда медициналык жактан мындай бир төрөгөнгө болбойт деген чечими жок туруп, аборт кылган аялдарды камаш керек дейт. Мен ушундай деп айтат элем. Төрөш керек бүгүн. Жана аны төрөткөн эркекти бактырыш керек, үйлөп, мажбурлап үйлөтүш керек. Демократия болмоктон кандай кратия болбойт. Антпесек биз көбөйбөй калдык. Демократия адам укугунун үстүнө курулган. Адам эмнени кааласа ошону кылат. Болгону башка бир адамдын укугу бузулбаш керек болду. Кааласа тукумсуз өтөт, кааласа эркек аял болуп алат, кааласа аял эркек болуп алат. Ал өзүнүн укугу да. Азыр эркектер аял болуп, еще төрөйм деген ушундай илим менен талашып атыр. Мени да төрөтө турган кылгыла деп тоо алдым деген заман. Бул демократиялык системада мен мындай чектөөлөрү бар мамлекетти билбейм. Же кызыгып да көргөн жокмун. Мүмкүн болбойт, бул мүмкүн да эмес да, адам чектей албайт. Бирок демократиясы чектелген мамлекеттерде мындай мыйзамактылар бар. Ошол эле мусулман өлкөлөрүндө жөндөн жөн аборт мамлекет билбейм канчалык деңгээлде, бирок күйөөлөрү буга барбайт да. Же аякта балалуу болгон сайын байыйсың, мамлекет ошо балаңа акча салат. Ошол балаңа акча салат. Канчалык көп балалуу болосуң, ошончо мамлекетке акча салат. Түздөн түз кызыкчылыгы бар да алардын. Жараткан Алла Таала ар бирибизди өзүбүздүн ырыскыбыз менен жараткан. Эч кимдин ырыскысына эч ким ээ боло албайт. Кандай гана адам болбосун, ал жалгыз жараткан Алла Таала анын ырыскысын берүүчү экенине ишенген адам мейли фигурасы болсун, мейли каражаты аз болсун, баладан баш тартпайт. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө ымыркайдын үнү жаңырып турсун. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман туруңуздар.